Алмамбет Алибеков жакында эле Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоховдун элесине арналып бокс боюнча Борбор калаада уюштурулган сынактан биринчиликти багындырды. Бүгүн шаар мэри Шаардык бокс федерациясынын президенти дагы аны кызуу куттуктап, диплом жана акчалай сыйлык тапшырды. Бийлик тарабынан колдоо көрсөтсө, спортчулар чет мамлекеттерде, башка мамлекеттерде Кыргызстандын туусун көтөрөт деген ойдомун. Азыр бизде каражат жок, спортсмендер калып кетип атат да. Эки жакка чет мамлекеттерге чыкпайчы, жакшы колдоп берсе, буюрса багындырабыз. Будан ары Кыргызстандын чет мамлекеттерде Кыргызстан желегин көтөрөм деген ниеттерим бар. Буюрса, ушул эми бул даражага жеткирген бир эле өзүм эмес, агайыма чоң ыраазычылык билдирем, Шайлебек атасы агайыма чоң ыраазычылык билдирем. Ошо менен даярдап, бул жөндөшкө чемпион болгон агайыма чоң ыраазычылык билдирем. Ош шаардык бокс мектебинин бүтүрүүчүлөрү бир учурда бүтүндөй СССРге таанымал чемпиондор болгон. Акыркы жылдары спорттун бул түрүнөн чет өлкөдө ийгилик жараткандар сейрек. Ардагер спортчулар балдарга колдоо болсо, кайрадан дүйнөнү багындырууга жетишет электешет. Ош Кыргызстандан баргандарды, Кыргызстан боксу жуда бийик болгон да. Ишенсеңиз, Кыргызстан боксерлору күчтүү болгонбуз ошол маалында. Азыркы деңгээлде айтып өтүшүмгө караганда, азыркы маалда бизде боксерлор тренерлерибизден зависит этет да. Күчтүү тренерлер дагы ошо бокстун рыважлантырыш үчүн балдарды займаться кылдырса, жакшы балдар, күчтүү балдар чыгат деп ойлойм. Мына уже башталды мына. Бүгүнкү иш-чаранын максаты дагы жаш боксчуларга колдоо көрсөтүү. Кыргыз боксунун 90 жылдык мааракесинин алкагында мыкты машыктыруучулар, ич-чара турнирде ийгилик жараткан жаш боксчулар, шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин кызматкерлери ардак баракча жана акчалай белектер менен сыйланды. Чоң мелдеште Бишкек шаарында бир балабыз чемпион болуп, 2 балабыз экинчи орунду алып, 3 балабыз үчүнчү орунду алып келди. Бул өтө Ош үчүн чоң жетишкендик. Биз ошолордун баардыгын баалап, анан ошолор жаштарга сабак болсун деп ошолордун көзүнчө материалдык бир жардамдарды көрсөтүп, мына өзүбүз шаардын мэри дагы өзү келип катышып, өзүнүн жакшы каалоо тилектерин айтып кетти. Эми ушул жакшы дем берип, күч берип, анан эми албетте мындай жакшы дагы көптөгөн иш-чаралар бар. Ошолордун баары ишке ашса, жакында мына бизге атайын бокс интернаты курулду, 50 орунду. Алар ишке баштап, түшүп баштай турган болсо, мен ойлойм, көптөгөн дагы жакшы жетишкендиктер, ийгиликтер алдыда турат. Ага биз ишенебиз, себеби тренерлер өтө күчтүү тренерлерибиз бар. Жакшы эскиден мурдадан калган тренерлер бар. Ошолордун баардыгы катуу иштеп атат. Эми бул сразу эле мындай результат болуп кетпейт экен, акырындап мен жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген үмүтүбүз бар буюрса. Бул сыйлыкка жетиш үчүн эми биздин аракетибиз абдан күч. Биз бул сыйлыкка мен ойлойм 7-8 жылда жетиштимби деп. Неге дегенде бизде бир окуучубуз жаш өспүрүм Акылбек Улайбек деп молодежкада ушу баланы даярдап келиптир. Мына чемпионат мирага барып келдик, чемпионат Азияга бардык. Ошол жерде жакшы ийгиликтерге жетишкенин себебинен ушу ардак грамотасын берди. Албетте, спорттун бул түрүнөн дагы үмүт арттырган балбандар жок эмес. Жакын арада Алматы шаарында боло турган мелдешке Ош шаарынан 2 балбан катышат. Андан сырткары Азия оюндарына кызуу даярдыктар жүрүп жатат. Жылдыз Капарова, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.